Нооруз майрам ырыс майрам, бабалардан мурас калган. Эй, Нооруз майрамыңар менен калайык калк. Мына биз дагы элден калбай сүмөлөктү бышырып атабыз атаңын көрө. Нучок ыке, майрамдык маанай кандай? Жакшыбы баары? Ой, конечно, коп, ондай шаан чөкөттө. Менин настроением көтөрүлбөгөндө кимдики көтөрүлмөк эле. Негизи ушул майрамдын мааниси чоң да. Элди ынтымакка чакырып, Кыргыз элин эле эмес, Орто Азиядагы элдерди бириктирген майрамдардын бири да ушул. Алар дагы Ноорузду мындай чоң эргүү менен майрамдашат го, йо-мое. СССРдин кезинде бул майрамдан негизи эле көптөгөн үрп адаттарыбыздан аз жерден айрылып кала жаздадык го, билейин. Ошо СССР чачырап кеткен жакшы болду, э? Ну, конечно. Көпчүлүгүбүз эми ойгонуп атабыз го, каада салттарды, эне тилибизди сакташ керек экен деп ошолорго араң маани берип баштабадык. Так что ыке, ата бабаң майрамдап келген Ноорузду эми сен небере чөбөрөлөрүңө чейин жетишине толук милдеттүүсүң, эй, түшүнүп атасыңбы я? Же сүмөлөк качан бышат, батыраак бышса болот эле, курсак ачты деп ойлонуп атасыңбы? Жок, андай ойлонгон жок. Бирок чын эле качан бышат я? Жакында бышпайт бул. Дагы бир күн кайнатабыз. Дагы бир күн? Ооба, салтты сакташ оңой дейсиңби? Эмгек кылыш керек ыке.